Эфирде Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин соңку кабарлары тааныштырылат. Аны мен Айсулуу Сүйүнбек кызы айтып берем. Саламатсыздарбы? Адаттагыдай алгач бүгүнкү жаңылыктардын кыскача түрмөгүнө күбө болуңуз. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Сентябрь айында ОШМПнун бала бакчасы ачылат. Учурда оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Университетте окуучуларга арналган «Кесибим келечегим» форуму уюштурулуп, ага 400дөн ашуун алыскы жана жакын каймактардын окуучулары катышты. Майыптыгы бар адамдардын шахмат боюнча чемпионаты өтүп, жеңүүчүлөр сыйланышты. Университеттин гуманитардык факультетинде Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Иш-чара автономиялуу облустан эгемендүүлүккө, Кыргыз мамлекетинин түзүлүшү жана өнүгүү аталышында болуп, ага Өзбекстан Республикасы, Наманган, Андижан, Жалал-Абад, Баткен, Ош облусундагы жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү жана студенттери илимий жетекчилери менен бирге катышышты. Уландысы кийинки материалда. Конференцияны университеттин ректору Бекмурза Зулоев ачып, Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен кызуу куттуктады. Аны улай катышуучулар мамлекеттүүлүк түзүлүш боюнча документалдык тасмага күбө болушту. Бул менен катар иш-чаранын коноктору тарабынан да куттуктоолор айтылып, пленардык жыйында баяндамалар жасалды. Башкысы мына бүгүн Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде илимий ишерине ошо байыркы бабалардын эгемендиги үчүн күрөш баскычтарын сиздер эскерип жатканыңыздардын өздөрү, демек биздин жаңы муундар, жаш муундар бул маселени өзүнүн жүрөгүндө сактап жаткандыгын көрсөтөт да. Анын үстүнө эгемен мамлекеттин өзүнүн кадыр баркы бар. Бизде кыргыз жарандыгы деген жакшы идея бар. Кыргыздын туусун, кыргыздын баш мыйзамын, анан негизги ыры гимнин билген ар бир улан кыз жүрөгүндө бул эгемендикти сактоо керектигин сөзсүз түрдө ушундай кадырлоо менен эскеришет да. Пленардык отурумда Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын саясий жана тарыхый аспектилери, педагогика жана психология илимдеринин учурдагы актуалдуу маселелери, физика, математика жана табигый илимдердин өнүгүүсүнүн заманбап тенденциялары, коомдук жана гуманитардык илимдердин өнүктүрүүнүн заманбап талаптары боюнча баяндамалар жасалды. Ошондой эле 100 жылдык тарыхта болгон олуттуу өзгөрүүлөр жана өнүгүүлөр, бүгүнкүдөй эгемен өлкөнү курууга ополтоодо эмгек жараткан кыргыз уулдары тууралуу орчундуу маалыматтар айтылды. Бүгүнкү конференция өтө азыр учурдун талабына ылайык жасалды. Себеби биз кыргыз мамлекеттүүлүгүгө, эгемендүүлүккө жетишүүбүзгө ушул биздин Кара-Кыргыз автономиялуу областын түзүлүшү чоң өбөлгө түзгөн. Ал эми бүгүн мен ушул жерде илмий докладым баягы тарыхый инсандар боюнча болду. Себеби эгемендүүлүккө жеткенден баштап биз кыргыз элинин тарыхынын өнүгүшүнө башкача көз карашта. Ошондой эле ошол кыргыз элинин, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүндөгү өзүнүн чоң салымын кошкон тарыхый инсандарга биз өзгөчө токтолушубуз керек. Себеби бул тарыхый инсандар өзүнүн басып өткөн жолу менен, өзүнүн кайгылуу күндөрү менен биздин жаштарыбызга үлгү болуп кала бермекчи. Конференцияга коңшу Өзбекстан Республикасынан келген тарых илимдери боюнча PhD доктор Рафикжон Атаханов да катышты. Ал пленардык отурумда Феркана өрөөнүнүн этникалык тарыхын изилдөөдөгү негизги тенденциялар темасында макаласын окуду жана конференциядагы бардык баяндамага кылдат кулак салып, жогорку деңгээлде иш-чара өткөнүн жана ага атайын чакырылганына кубанычты экенин билдирди. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун ташкил тапкан 100 жылдыгы, бул кыргыз давлатчылыгынын ташкил тапшырыгынын тарихий ахмият туурасында жуда кызыкарлуу маарузалар болуп өттү. Курсамдан келгенимден мына бу жерде катнашып ката таасиротлар алдым. Xudo xohlasa bundan keyin ham shunaqa tadbirlarda qatnashishga
hareket kılamız. Конференцияга кабыл алынган макалалар секциялык иштерде окулуп, анын жыйынтыгы менен конференциянын резолюциясы кабыл алынды. Андан соң мыкты баяндамачылар уюштуруу тобу тарабынан сыйлыктарга ээ болушту. Белгилей кетсек, аталган илимий практикалык конференция гуманитардык факультетинин тарых кафедрасы тарабынан уюштурулган. Кыргыз автономиялык областынын 100 жылдыгына карата атайын президентибизден жарлык чыккан. Ошо жарлык чыккан күндөн баштап атайын биз жерлерге маалымат каттарды таратып, эл аралык конференция болгондуктан бул конференцияга жалпы 100дөй макала келип түштү. Анын ичинен коңшу Өзбекстан Республикасынан, Россия Федерациясынын жогорку окуу жайларынан, анан ушул Кыргызстандын аймактарынан келип түшүп, 6 секцияда иш алып барылды. Биздин аттуу баштуу окумуштууларыбыздар келди, талкуулар болду, мамлекеттүүлүк жөнүндө резолюция кабыл алдык, резолюциядан сунуштар болду. Ушул мамлекеттүүлүктүн келечекте атайын ушул мамлекеттүүлүккө арналган дагы жаңы китептер басып чыгаруу боюнча, бул келечек муңга жайылтуу боюнча мамлекеттүүлүктө канча кыйынчылык менен жеткендиги тууралуу резолюция кабыл алдык. Найма Масалиева, Рустам Батырбеков, Ошемпо жаңылыктары. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин колледжинин мурдагы имараты бала бакчага ылайыкташып кайрадан жасалууда. Буга шаардагы бала бакча жетишсиздигин камсыздоо жана алтын казык долбоору башкы себеп болууда. Алдыда шаар тургундарын кубанткан жагымдуу жагдай орун алып, жаңы жана заманбап бала бакча ишке берилет. Бала бакчанын курулуш иштери тууралуу кененирээк кийинки сюжетте. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин колледжинин мурдагы имараты мамлекеттин карамагындагы имарат болгон. Өлкө ичинде бала бакча жетишсиздигинен улам ал имаратты мамлекетке кайтаруу маселелери каралып, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен окуу жайдын жеке бала бакчасы катары ачуу пландалып, учурда оңдоп түзөө иштери ыкчам жүрүүдө. Имараттын оңдоп түзөө иштерине Ош шаардык кеңешинин депутаты Болот Баетов жана Ошемпунун ректору Бекмурза Зулуев баштаган жетекчилер жакындан күбө болушту. Бекмырза агай ОГПдеги эң чоң садикте Оштогу бир жакшы ремонтторду жасап, бүгүнкү күндө ушул процесске ишке ашып атат. Кудай буйруса, муну сентябрь айга деп азыр сүйлөшүп атабыз. Сентябрь айына бул садик, бул бала бакча шаардыктар үчүн, шаардын балдары үчүн кызмат кылат деп ниет кылып отурабыз. Ар бир окуу жайдын алдында кандайдыр бир бала бакчалар болуш керек. Себеби мамлекеттик саясатты, мамлекеттин жүргүзүп аткан иш-аракеттери мындай колдоо багытында да ушундай иш-чаралар жүрүш керек деп эсептейбиз. Бала бакчанын жалпы ички жана тышкы аянты абдан кенен. Бардык шарттары балдарга ылайыкташып кайра жасалууда. Жана ага каражат окуу жайдын өз эсебинен бөлүнгөн. Мындай имарат окуу, уктоо, оюн бөлмөлөрү, ашкана, тазалык жайларын, усулчулар бөлмөсүн жана ойноо аянтчаларын өзүнө камтыйт. Бала бакча жалпы Ош шаарынын тургундары үчүн кызмат көрсөтөт. Балдарды кабыл алуу ремонт иштери аяктаган соң июль айларынан башталат. Ал эми күз айында ачылып, өз ишин баштайт деп билдирди Ошемпунун ректору Бекмурза Зулуев. Окуу жай алдындагы бала бакча болот. Жана биз азыр ойлонуп атабыз, бул бала бакчаны биз ошол кыргыз тилинде уюштурсак деп. Себеби акыркы мезгилдерде башка тилдерге көңүл бурулуп, өзүбүздүн кыргыз тилибизге болгон президентибиз да талап коюп атат, ушу кыргыз тилинде иштер жүрсө деп. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, атайын ушул кыргызча кылып, анан элдик педагогиканын негизинде ушул тарбияласак деген ниетте жүрүп атабыз. Өзүбүздүн салт саналар менен тарбиялоо принциптерин колдоно эле деп атабыз. Стандарт боюнча 400 балага ыңгайлаштырылышкан, бирок азыркы мезгилде бала бакча жетишпегендигине байланыштуу. Эгерде калоочулар көп боло турган болсо, мен ойлойм, биздин аянтчабыз кеңири бир 600-700 баланы батырганга дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өзүбүздүн окуу жайдын эсебинен оңдоп түзөөлөр жүрүп атат. Биз эми мына ремонттор бүтүп, шарттар түзүлсө, анан кийин бир июндардан баштап кабыл алууну баштайбыз. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошемпо жаңылыктары.
Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде багыт окуу борборунун окуучуларга арналган «Кесибим, келечегим» аталышындагы форум уюштурулду. Форумга Ош шаары, Алай, Баткен, Лейлек, Ноокат, Өзгөн, Кара Суу райондорунан келген окуучулар, мугалимдер катышып, алгач ачык эшик күнүндө окуу жайдагы бардык адистиктер боюнча маалыматтарды алышты. Бул менен бирге университетке экскурсия жасашып, окуу жайдын ички инфраструктурасы менен таанышып чыгышты. Иш-чаранын жүрүшүн каарчыбыз улантат. Кесибим, келечегим форумунун алгачкы этаптары райондордо өтүп, окуучулардан тест алынып, кесипке багыт берүү багытында семинарлар өткөрүлгөн. Аны улай эсте жазуу сынагы уюштурулуп, жеңүүчүлөр интеллектуалдык оюнда билимдерин сынашты. Иш-чаранын жыйынтыктоо бөлүгү чоң жыйындар залында уланып, ага окуу жайдын жетекчилиги, атайын чакырылган коноктор, алыскы райондордон келген мугалимдер жана 400гө жакын окуучулар катышты. Кесибим, келечегим форумуна катышуубуздун себеби мен окуучум 8-класстын окуучусу Арзыбекова Алина эссе жазып, ийгиликке жетишип, ошонун аркасынан келип отурам. Кудай буйрса, Лейлектен азыр мен 6 окуучуну алып келдим. Казыев Кожоер атындагы мектептин 4 окуучусу, Навай орто мектебинин 1 окуучусу жана ошондой эле өзүмдүн окуучумду алып келип отурам. Самалыкты университеттин ректору Бекмырза Зулуев ачып берген соң, форумдун спикери Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинде эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Нуржигит Мырзабеков чет өлкөдө билим алуу мүмкүнчүлүктөрү жана артыкчылыктары, кош дипломдуулук темасы боюнча маалымат берди. Аны улай англис тили мугалими Барчынай Омарбек кызы «Аалам тили, англис тили» аттуу темада пайдалуу ой-пикирлерин натыйжалуу мисалдар менен түшүндүрүп айтып берди. Анткени бир аз болсо дагы кээ бир жерлерде такалып турган бурулуштарда оңго же солго кетип калууда менин сөзүмдү эстеп коесуз деген үмүттөмүн. Анда эмесе достор, биздин ата бабабыздан келген салтын сактап туруп, биздин Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын бизге берген динин сактап туруп, ата салтыбызды, кыргыз экенибизди унутпай туруп, англис тилинин акылын уурдаган, мага мотивация берген америкалыктардын жана дүйнөдөгү лидерлердин мотивациялык сөздөрү менен бөлүшөм. Негизи эле кесибим, келечегим деген урандын астында өтүп аткан ошол Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин базасындагы иш-чара быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрү үчүн, бүгүнкү иш-чарага катышып аткан бардык бүтүрүүчүлөр үчүн аябай чоң мааниге ээ жана пайдалуу бир иш-чара болуп атат деген ойдомун, ишеничтемин. Себеби азыркы учурда ушундай тенденция байкалып атат. Биздин жаштар көбүнчө кайсыл кесиптин ээси болосуң десе, мен азыр өзүм так аныктап биле элекмин деп айтып калышат да. Ошол өңүттөн алып караганда, мындай кесипке багыт берүүчү иш-чаралардын байма-бай болуп турганы, азыркы бүгүнкү иш-чарадагы биздин англис тилинен берген, сабак берген мугалим эжекебиздин дагы мотивациялык кептеринин арты менен биздин бүгүнкү жаштар өзүнүн чындап сүйгөн кесибин тандап, келечекте биздин өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошот деген ишеничтемин. Ошондой эле Китепкейжи басма үйүнүн жетекчиси, педагогика илимдеринин кандидаты, жазуучу, маданияттын мыкты кызматкери Коштарбек Кимсанов мыкты кесип ээси болуу үчүн көп китеп окуу маанилүү аталышында омоктуу ойлору менен бөлүштү. Бул менен бирге IT академиясынын башкы менеджери Абдулкадыр Муса уулу келечектин кесиби IT темасында пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп, форум жандуу аудиториянын коштоосунда жогорку деңгээлде өттү. Алардын эң алгачкысы Erasmus Plus жана Erasmus Mundus деген программалар. Бул Европа биримдигинин уникалдуу программасы. Студенттер, аспиранттар жана окутуучулар үчүн Европанын мыкты алдыңкы университеттеринде билим алууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Кээ бир өлкөлөрдө кадимкидей эле иттерди эс алдыра турган кесиптер бар. Жакшы билсеңер керек. Бир нече итти жетелеп алып, ойнотуп эс алдырып келе турганга окуйт кадимкидей. Бүгүн кайсы кесип ардактуу экендигин негизи адамдын жүрөгүндөгү эңсеген кесип ардактуу. Андан көп табабы кирешени, аз табабы ал башка маселе. Адам рахаттана турган кесиби менен иштесе, анын оордугу билинбейт. Анын татаалдыгын жеңил сезет жана анын рахатын ала билет. Силер рахат ала билген кесипке ээ болуп, өмүрүңүздөр узун жана берекелүү болушун каалайм. Бар болуңуздар.
Жыйынтыгында форумдун бардык турларына активдүү катышып, мыкты эсте жазган жана интеллектуалдык оюндун жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылды. Мында биринчи орундун ээси Баткен облусунун окуучусу Мирлан Досполов ноутбук, диплом, ал эми экинчи, үчүнчү орун ээлерине диплом жана Ташкент шаарына жолдомо ыйгарылды. Ошондой эле активдүү катышуучуларга да баалуу белектер тапшырылды. Бул интеллектуалдык оюнга мен акыркы бир жумамды коротун деп айтсам болот. Анан бул багыт окуу борборуна чоң терең ыраазычылык билдирем. Бул мен да ушул жерге келип окуп кеттим, жыйыртыга даярданып, жакшы, агайлар жакшы, ийгилик барына жакшы, мыкты деңгээлде, оюн мыкты деңгээлде өттү. Саамалык окуучулардын билим деңгээлинин өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү, кесип тандоого багыт берүү жана жыйыртыга даярданууга көмөк көрсөтүү максатында окуу жайдын мектеп мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу, жошко чейинки даярдоо жана өзгөлтүксүз билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулду. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө, абитуриенттерге кесип тандоосуна багыт берүү жана кесип тандоосуна багыт берүү менен салым кошуу, андан сырткары жалпы республикалык тесттен жакшы балл алууга үндөө. Жалпы биз максатыбызга жеттик деп ойлойбуз. Аракет кылдык жеткенге. Анткени биз ар бир районго барып, ар бир мектептин эшигин каккылап, алар менен жекече иштешкенге, кесипти кантип тандаш керек, кантсек биз кесипти туура тандайбыз, кайсы кесип актуалдуу болот, 25-жылдан кийин кайсы кесип актуалдуу болот, кайсы кесиптер жоголуп кетет. Ушул тууралуу бардык маалыматтарды биз берип келгенбиз. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары. 5-8 май күндөрү Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде майыптыгы бар адамдар арасында шахмат боюнча республикалык турнир өттү. Аталган саамалык майыптыгы бар адамдарды моралдык жана социалдык жактан колдоо көрсөттү. Аярлуу катмарды спортко тартуу максатында Кыргыз шахмат федерациясы тарабынан уюштурулган. Турнирге өлкөнүн бардык аймактарынан келген 60-тан ашуун аярлуу катмар катышып, калыстардын көзөмөлүндө мелдеш курушту. Катарында бул сыяктуу турнирлерге ар дайым катышып, чемпион болгон жарандар жана алгачкы ирет оюнга катышып жаткандар да бар. Мелдеште катышуучулар 3 категорияда күч сынашты. Атап айтсак, А категориясы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, Б категориясындагы угуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана С категориясындагы таяныч кыймыл аппаратын колдонуучулар. Анын ичинде жалпы оорулардан майыптыгы бар адамдар кирет. Оюнчулар шахмат ойноп кызуу мелдеш курушту. Бул турнирден жеңгендер алдыда Азия оюндарында жана дүйнөлүк чемпионаттарда өлкөнүн намысын коргоого мүмкүнчүлүк алышат. Мен шахматты кичинемен бери ойнойм. Анан азыркы турнир аябай жакшы болуп атат. Аябай мени өстүрөт, ой жүгүртүүнү өстүрөт. Шахматка ушундай бир ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген болсо эле үйдө алып отура бербеш керек. Şu sportun bir türü menен машыктырыш керек, баланычы алектендириш керек да. Эми биз ата-энебизге рахмат, şu шахмат үйрөтүп койгон экен, ушинтип шахмат ойноп көңүл ачып, şu достор менен жолугуп, чогулуп көңүл ачып жүрөбүз. Өткөн жылы 2023-жылы Кыргызстандын 3-местосуна калдым, Кыргызстан чемпионатынан. Бул жылында дагы Кудай буйрса аракет кылып атабыз эми. Ар бир оюнчунун максаты жеңиш дейт го. Призовой фондго жетиш. Белгилей кетсек, иш-чара шахматты майыптыгы бар адамдар ортосунда физикалык реабилитациялоонун жана социалдаштыруунун каражаты катары кеңири жайылтуу, аларды шахмат боюнча өзгөлтүксүз машыгууга тартуу жана Кыргыз Республикасынын шахмат боюнча курама командасына талапкерлерди киргизүү максатында жыл сайын уюштурулуп келет. Эң чоң салым кошуп жатышкан ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жалпы жамаатына, ректоруна терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай чоң жакшы шарт түзүп берип атат. Мугалимдер жамааты тамак ашына жакшы суу сундуктарын алып келип бизге каржылап берип атышат. Буларга чоң рахмат. Мындай турнирлер келечекте дагы бул Ош жергесинде болот деген ишеничтебиз. Айданек Сагынбек кызы, Эрлан Сабирбеков, Ошомпу жаңылыктары.
Университеттин Мурас теле студиясы тарабынан даярдалган соңку жаңылыктар программасына күбө болдуңуздар. Кабарлардын дагыда кененирээк топтомун Ошемпунун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан таанышсаңыздар болот. Кезекте дагы кызыктуу берүүлөр күтүп турат. Бизден алыстабай туруңуздар. Биз асмандан көрүп жүргөн жана абдан суктанган учак эң коопсуз транспорт түрүнүн бири десем ишенесизби? Ооба достор, дал ошондой. Буга ишенүү кыйын, бирок бул чындык. Дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адамдар учактарды автоунаа сыяктуу эле колдонушат. Ал эми стюардесса жана учкучтар өмүрүнүн көбүн асманда өткөрүшөт. Эгерде кимдир бирөө учкуч болуу таза рахат деп ойлосо, жаңылат. Анткени учакты башкаруу укугун алуу үчүн жана жүздөгөн жүргүнчүлөрдү ташуу көп күч аракетти жана убакытты талап кылат. Бул берүүдө мен сиздерге учкучтар тууралуу көпчүлүк билбеген кызыктуу фактылар тууралуу баяндап беремин. Бул кызык инфо рубрикасы, баарыңарга салам. Ар бир учакта дайыма эки учкуч болот. Анткени учак экинчи учкучсуз учпайт. Экинчи учкуч каалаган убакта учакты башкарууну колго ала турган жогорку квалификациялуу адис. Бул экинчи учкуч экипаждын командиринин бардык күндөмдөрүн жана татаал кырдаалдарды тез башкаруу жөндөмүнө ээ болушу керек дегенди билдирет. Экипаждын командири жана экинчи учкуч үчүн эки башка тамактар даярдаларын буга чейин билет белеңиз. Ооба, бул эреже эки учкучтун тең бир эле учурда жарамсыз болуп калышына жол бербөө үчүн колдонулат. Алардын бири тамактан ууланып калса, экинчиси ордунда калууга мүмкүнчүлүк алышы керек болот. Учкучтар жүргүнчүлөрдү кабинага киргизүүгө укуктуу. Эгер сиз жакшылап сурансаңыз, сизге кабинаны көрсөтүп, мини экскурсия да кылып бериши мүмкүн. Тилекке каршы, сиз учуу учурунда мындай мүмкүнчүлүктү колдоно албайсыз. Бирок конгондо жана толук токтогондон кийин жүргүнчүлөрдү түшүрүү маалында стюардессалардан сизди учкучтарга алып баруусун сылык түрдө сурансаңыз болот. Ал эми экипаждын командири көптөгөн ыйгарым укуктарга ээ. Учактын эшиктери жабылаар замат бортто бир гана президент калат. Бул экипаждын командири. Ал жаман жүрүм туруму үчүн жүргүнчүнү түшүрүүгө, ор кырдаалда чечим кабыл алууга, жада калса мыйзам бузган адамды кармоого укугу бар. Андыктан учактын ичинде жүрүм-турум эрежелерин туура сактоону эсиңизге салабыз. Учкучтардын окуу системасы учактын бир түрүн гана башкаруу укугун болжолдойт. Эгерде учкуч учактын дагы бир түрүн башкара алууну кааласа, анда ал дагы кошумча окууга тапшырып билим алуусуна туура келет. Окуу мөөнөтү 3 айдан башталып, студенттер теорияны тренажерлордо жана авиациялык тренажерлордо практиканы окушат. Учкучтарга сакал коюуга болбойт деген чынбы? Ооба, бул эл аралык талаптар. Кабинанын басымы мүмкүн болгон учурда кычкылтек бет кабын кийүү керек. Ал эми сакалыңыз болсо эч кандай жакшылыкка алып келбейт. Маска бетиңизге бекем туура келиши керек. Ошондуктан сиз сүрөттө сакалчан учкучту көргөндө бул модель болушу толугу менен мүмкүн. Бардык авиакомпаниялар жумушчулардын психикалык жана эмоционалдык туруктуулугун текшертип турушат. Антпесе учкуч тажап, көңүл ачууга аракет кылышы мүмкүн. Ал акчаны гана эмес, анын өмүрү үчүн да чоң тобокелчиликти талап кылат. Учкучтардын жумуш орду абдан кызыксыз болушу мүмкүн. Жаркылдаган жарыктар жана приборлор экипаж дайыма көрүп турган тааныш көрүнүш. Бирок кандай болбосун, экипаждын көңүл ача турган эч нерсеси жок. Анткени экипажды түздөн-түз милдеттерин аткаруудан алаксыта турган китептерди же гаджеттерди кабинага алып кирүүгө тыюу салынат. Учкуч авиациянын жумушчу күчүнүн негизги звеносу. Жогорку жоопкерчилик, стресске туруктуулук, өнүккөн координация, технология тармагындагы терең билим. Мунун баары учактын айдоочусуна мүнөздүү көрүнүш десек жаңылышпайбыз. Ал эми сиз дагы учкуч болууну кааласаңыз, жогорудагы мен айтып өткөн талаптарды эсиңизден чыгарбаңыз. Ушуну менен бүгүнкү берүү соңуна чыкты. Кайрадан жолугушканга чейин.
Акын, жазуучу, драматург, актриса жана журналист Зура Сооронбаева кыргыз адабиятындагы аял жазуучулардын сап башында турат. Бүгүнкү күнгө чейин эл жантыгынан жатагалуу окуган, окурмандардын колунан түшпөгөн жоочун киши, Астра гүлү сыяктуу белгилүү чыгармалардын автору көзү тирүү болгондо быйыл 100 жашка чыкмак. Доор инсаны түрмөгөздүн бүгүнкү коногу дал ушул улуттук адабиятыбызда өчпөс из калтырган Зура Сооронбаева болмокчу. Кыргыз эл жазуучусу Зура Сооронбаева 1924-жылы 15 августта Ысык Көл облусундагы Ак Суу районуна караштуу Жолголот айылында карапайым дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Болочоктогу жазуучу 1940-жылы мектепти аяктагандан кийин облустук Ысык Көл Правдасы гезитинде алгач текст терүүчү, андан соң котормочу, кийин кабарчы болуп иштей баштайт. Калемгер үчүн гезит жогорку окуу жайдын ордун ээлеп, жазуучулукка тарбиялайт. Зура Сооронбаева журналисттик кесипти элге аты таанылган кезинде да таштабай, маал-маалы менен гезиттерде калемин курчутуп турган. Убакыт өткөн сайын гезит бети Зура Сооронбаеваны алымсындырбай, чыгармачылыкка ой баштайт. Алгачкы эмгектери болгон Корей кызына, 2 жаш жана кечээки жоокер аттуу ырлары Ысык Көл Правдасы гезитине басылат. Жаш акындын ырлары дароо эле эл оозуна алынып, күйөрмандарынын саны көбөйөт. Окурмандардын талабынан улам жаңы эмгектери республикалык деңгээлдеги гезит журналдарда жарыялана баштайт. Зура Сооронбаеванын Менин айылым аттуу алгачкы ырлар жыйнагы 1960-жылы эл сынына коюлат. 1966-жылы чыккан Достук жыйнагына ырлары менен кошо Достук жана Асыранды уул поэмалары да кирет. Көп кырдуу таланттын ээси болгон акын ыр жазуу менен гана чектелип калбастан, кара сөз жаатында да өзүн сынап көрүүнү чечет. Алгач акындын мындай демилгесин адабият өкүлдөрү сууз кабыл алышат. Алгачкы прозалык чыгармасы болгон Астра гүлү 1971-жылы жарыкка чыгат. Повесть болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетишип, ошол кездеги эң көп окулган чыгармалардын бири болот. Алган эмес 1979-жылы Осенние цветы атында орус тилинде да окурмандарга тартууланат. Зура Сооронбаева өзү да бир нече жолу бул чыгарманын жазуучу катары соолосун бийиктикке көтөргөндүгүн айткан. Ал учурдагы кыргыз адабиятында чыгармачыл аялдардын ичинен алдына киши салдырбаган эң таланттуу прозаик жазуучулардын көрүнүктүүсү Зура Сооронбаева 1970-жылдары Жетимдер, Андрей, Акчач аял чыгармаларын жазат. 1980-жылдарда Зура Сооронбаева үчүн жемиштүү өтөт. Бул жылдары Тоолор билет жана балдарга арналган Эс алчы апа жыйнактары Ленинградтан келген кат повести жарыкка чыгат. Анын чыгармалары карапайым адамдарга тааныш жашоону чагылдыргандыгы менен өзүнө тартат. Талантын чектөөнү жактырбаган жазуучу өзүн драматург катары да сынап көрөт. Эркек кулукту, байлык жана махабат пьесалары кыргызстандык көрүүчүлөрдүн назарына сунулса, сынга мазар Казакстан жана Россиянын сахналарында коюлат. Кыргыз окурмандарынын бестселлерине айланган бир катар китептердин автору Зура Сооронбаеванын эң мыкты чыгармаларынын бири катары эсептелинген Жоочун киши романы 1988-жылы басмадан чыгат. Бир үй бүлөдөгү эркек менен аялдын жүрөктүү өткөн мамилесин кылдаттык менен түшүндүргөн чыгарма жазуучуга экинчи жолу олуттуу ийгилик алып келип, эл сүймөнчүлүгүнө айланат. Көпчүлүктүн суранычы менен романдын уландысы 2002-жылы жарык көрүп, окурмандардын калың катмарына тарайт. Алган эмес бул чыгарма бүгүнкү күндө да өз актуалдуулугун жоготпостон, анын негизинде Жоочун киши кыргыз кино сериалы тартылып, тасма миллиондогон көрүүчү топтогонго жетишти. Килеген уюбузду сатып туруп жөнөткөнбүз. Бир жыл шаарда темселеп жүрүп кайра келдик. Эл аралык Кутманене сыйлыгынын ээси Зура Сооронбаева 1953-жылдан баштап СССРдин журналисттер союзунун, 1954-жылдан тарта жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Кыргыз СССРинин жогорку советинин ардак грамоталары, улуу ата мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн, Лениндин 100 жылдыгынын урматына каарман эмгеги үчүн медалдары менен сыйланган. 1995-жылы кыргыз эл жазуучусу наамы ыйгарылган. Ошондой эле жазуучунун аты айылындагы өзү окуган мектепке жана Каракол шаарындагы көчөлөрдүн бирине берилген. Каарманыбыз Тугелбай Сыдыкбеков, Алы Токонбаев, Нуркамал Жетикашкаева, Шатман Садыбакасов сыяктуу улуу инсандар жана Жалил Садыков, Сооронбай Жусуев, Гүлсара Момунова, Меңди Мамазайырова өңдүү белгилүү жазуучу акындар менен замандаш болгон.
Жазуучунун чыгармаларындагы оош кыйыштуу жашоо, аянычтуу тагдырлардын көпчүлүгү чыныгы турмуштан алынган. Зора Сооронбаева да өз каармандар сыяктуу армандуу сүйүүнү башынан өткөргөн. Өмүрүнүн аягына чейин бир гана адамды сүйүп, бирок чыныгы махабатына эч качан жеткен эмес. Негизи эле табиятынан сулуу Сооронбаевага ашык болуп, колун сурагандар көп болгон. Бирок анын жүрөгүн Шарип аттуу жигит ээлеп, 2 жашта бири-бирине күчтүү сезимдер арбаган. Тилекке каршы каардуу согуш башталып, Шарип элин жерин коргогону фронтко аттанган. Ошентип 2 жаштын түбөлүккө бирге болуу тилеги орундалбай калат. Андан соң жазуучу 2 жолу түтүн булатып, бирок эңсеген бакытына жете алган эмес. Жалгыз сүйүүсү болгон Шарипке өмүрүнүн акыркы жылдары гана жолу калган. Сооронбаева жашоосунун баарын жалгыз уулуна жана небере чөбөрөлөрүнө арнаган. Артында татаал тагдырды жана ыйык махабаттарды сүрөттөгөн чыгармаларды түбөлүккө калтырган Зора Сооронбаева 2012 жылы 88 жашында катуу оорудан улам дүйнө салган. Анын өзгөчөлүгү коомдогу көйгөйлүү, жүрөк өйгөн, өкүттүү турмуш жазмыштарды, түрдүү тагдырларды кагазга кара сөз түрүндө түшүрүп, окурмандардын жүрөгүнө жеткире алган айым. Ал жазуучу катары гана бааланбастан, жашоодо оор басырыктуу, турмуштун кандай кырдаалында болбосун өзгөрбөгөн, адамгерчилиги ченемсиз айым катары да бааланып, адабият айдыңында өз баасын жоготпой келет.